Арбаңыздар, ағайын туғандар. Сіздер менен экрандан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Демек сіздер ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү курууга салым кошуп атасыздар деп терең ишенебиз. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарыктуу коом багыттамасынын алкагындагы Энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү сабагыбыздын катышуучулары Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин студенттери жана номер 68 мектеп гимназиясынын окуучулары болмокчу. Бул студенттер бир гана окуу менен чектелбестен өздөрү кийип отурган кийимдерди өз колдору менен жасашкан, саркеч кийимдерди теккен иштүү кыздарыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы унутта калган улуттук тамактар деп аталат. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарыктуу энеси Исакова Жидебү энебиз. Ошондой эле психолог Жүндүбаева Кенжеже. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбагыла, ардактуу кыргыз элим. Эзелтеден бери келаткан биздин ата-бабаларыбыздын ичип жеп колдонуп келген кээ бир тамактары азыр унутта калып атат. Ошол унутта калган тамакты кайра жандандырып, ушул биздин коомго бир жакшынакай аш үйлөр ачылса, биздин келечектеги муундарыбызга, урпактарыбызга жакшы таасирин берип, ден соолугу сак болот деген тилекте ушул эки сөздөрдү айтып атабыз. Мисалы үчүн бизде эң биринчи эле бала төрөлгөндө буламык деген болгон. Ал эми андан кийинкиси көжө, чоң көжө деген болгон. Эжигей деген болгон. Анан ошонун түрлөрүн азыркы жаштарыбыз билбейт, көпчүлүгүнчү. Мен башынан айтып берейин. Бала төрөлгөндө, төрөлөрдө ошо эненин ичинде жаткандан баштап кыргыздар кам көргөн. Себеби дегенде, эненин ден соолугу жакшы болуп, ошол табити жакшы болсо, жакшы дени сак, чың балдар төрөлөт деп айтышкан. Ал үчүн эне азыркыча айтканда жанагы мурункуча талгак деп коет да. Анан ал талгак эмне үчүн болот дегенде, ошо эненин денесинде кайсы зат жетишпесе, кайсы витамин жетишпесе, ошого талгак болчу экен да. А энелер болсо, ошо келинин боюнда бар да, талгагын кандырыш үчүн сурап туруп, анан өзүнүн үйүндө болбосо, айылдан болсо дагы алып келип, ошо талгакын кандырып бергенден кийин анан тамак ичип калчу экен. Жол болсо талгак канбаса, ал куусуп чычып жата берип, ден соолугу начарлап, кан басымы ылдыйлап, жүрөк айланып, тамак барбаса жүрөгүнө сөзсүз түрдө кан басымы ылдыйлайт да. Ошон үчүн кээ бир энелер болсо ушундай талгак болгон экен, жолборстун жүрөгүнө талгак болгон экен. Ал ар бир төрөлө турган баланын даражасына жараша болот да, касиетине жараша болот. Кээ бирөөлөр болсо жанагы казанда кайнап аткан жылкынын сорпосунун майына талгак болгон экен да. Кээ бирөөлөр болсо этке ар түрлүү талгак болот да. Анан бала төрөлгөндө энелер деген кантип ал баланы сактап калышкан. Себеби дегенде азыркылар врачтардын колу менен төрөлүп эле, алар деген ырым-жырымды билбейт. Анан баягы өзлөрүнүн медицина боюнча ишин жасап атышат, рахмат чоң. Бирок биздин энелерибиз бала төрөлгөндө ошол бала жана чарайына жутуп калбас үчүн калса, кускак болуп калат экен. Жана бала тамагын сиңире албайчы. Ошо кускак болуп калбас үчүн бала эненин чачынын учун жандырып туруп, ошого сары май менен майлап, анан баланын тамагына салып, оосуна салып, анан кийин кустуруп коюшкан экен да. Эгерде чарайына жутуп калган бала болсо, ошо кусуп ашкасаны тазаланып калат экен. Ашкасаны тазалангандан кийин сөзсүз түрдө сары май менен оозанткан. Анткени ошо сары май ашкасанга барып, жанагы жумурдагы уюп калган уюткуну жибитип, туңкактатып баланы
ичи тазалаганда анан андан кийин эмискен болчу. Ал эми азыркылар болсо билбейт да, балам кусуп атат, анан балам кусуп атат деп эле дарыларды, жанагы химикат дарыларды бере берет, анан кийин ал ашказанга зыяны чоң. Ал эми төрөлгөндөн кийин болсо кээ бир энелердин сүтү коюу болот, жакшы болот, жагымдуу болот, эмчек менен эле багат. А кээ бирөөлөрүнүн эмчегинин сүтү суюк болот дагы, балдары чычкак болот да, чыртылдап баягы көк жашыл кылып эле чыча берет. Ошол убакта энелер буламык жасап беришкен балага. А буламыкты эмнеге жасап бергенде? Сары майга жасап бергенде, ал тоң майга жасаган оор болот, боорго көтөрө албайт жаш баланын боору, ошон үчүн буламыкты сары майга жасашкан болчу. А сары майга жасаганда дагы буламыктын түрү болгон. Мисалы үчүн арпа талкан менен жасаган, таруу талкан менен жасаган, буудай талкан менен жасаган. Эгерде бала арык болуп, баягы эме тамак энесинин сүтү аябай суюк болгон болсо, анда таруу талкан менен, буудай талкан менен алмаштырып да, бир күнү таруу талкан, бир күнү буудай талкан менен буламык жасап беришкен. Анан сүткө дагы сөзсүз түрдө сүттү кайнатып туруп, анан сүткө дагы кичинеден себелеп туруп, анан кийин балага бергенде ал тогонок болуп, ыйлабай жанагы жакшынакай болуп өскөн болчу. Андан кийин бала чоңойгондон баштап эмне кылган дегенде, аларга деген жанагы эт, дароо эле эт бербейт да. Этти баягы кичине май сордурткан, куйрук майдан. Бирок негизинен көжө деп коет да, ал көжөнүн дагы түрү бар. Ошол эле буудай, ошол эле таруу, ошол эле арпа, ошолордун баарысын тең энелерибиз бадырак кылып кууруп алып, баштыкка бөлүп алып, анан жаргылчакка тартып дегендей талкан кылып алып туруп, анан ошону сээп, тиги айран болобу, сүт болобу, ошого сээп анан беришкен. Бул ден соолукка аябай чоң пайдасы тийген, тогонок болгон. Суусундугуна суусундук беришкен, айран берген, сүт берген, кымыз берген. Биздин энелерибиз ушундай камкор болгон. Андан кийин дагы жана көжө деп атпайбы, бул көжө чоң көжө деп аталат да. Негизинен ушу март айындагы жанагы жыл жаңырган мезгил, күн менен түн теңелген мезгил деп ошондо чоң көжө жасашыптыр айылы менен. Анда эмне кылышкан? Сүрөт, баягы кышкы сүрөттү, ошол сүрөттү салып бышырып, бир 2-3 кайнап, 1-2 сааттан кийин анан буудайды актап туруп, анан кошо салып, анан кийин бышырган. Анан ошону чогулуп, айылы менен чогулуп туруп ичишкен. Муну чоң көжө деген аябай күчтүү тамак болгон да. Ал жөн жана мүнөз деп коет да, эми ооруп калган киши болобу, жөн эле мындай эттин сорпосуна жарымын сорпо, жарымын суу кошуп туруп, мүнөздөп, тигиреки арпадан, буудайдан актаган да, сөзсүз түрдө актап туруп, анан кийин кууруп, же болбосо актап, көпчүлүгүн актап туруп, ошентип бышырып берген. Муну мүнөз көжө деп коет да. Андан кийин бул көжөнүн түрлөрү. Андан кийин куруттун түрлөрү бар. Куруттун түрлөрү сары майга, сары майдын чөбөгөсү болот да, сыскырып алганда, ошол чөбөгө менен сүзмөнү кошуп туруп, анан кайнатып коюшкан. Бул жумшак болгон, жөн жесе да болот, а бирок жанагы кары картаң бизге окшоп тиши түшүп калат да, ошолор курут жей албайт да. Ошолорго чайга салып жиберсе тез эрип кеткен да. Тогонок болгон, ошентип ичишкен. Кайнаткан курутту. Анан эжигей курут деп да жасашкан. Эжигей менен кошо кайнатып туруп, аны дагы ошо кургатып, жана умачтап туруп, анан кийин сактап коюшкан да. Бул негизинен гүл азык деп аталат да, эми көпкө чейин сакталган да. Кайнатылган курут, жөн курут, эжигей курут деп булардын баарын энелерибиз ушундай кылып жасап туруп, анан кийин кышкы баягы үзүмчүлүк убакта ошол куруттарды беришкен болчу. Андан кийинкиси болсо,
эжигейди эмне кылып жасаган дегенде, эжигейди азыр жемекчүсүн атын уга элек деле көп кишилер бар. Эжигей десе ал эмне тамак дейт. Эми салыштырмалуу азыркыларга брынза деп койсом болот, бирок брынзага окшобойт да. Жегенде ушундай кычылдап турат да. Баягы даамы таптакыр бөлөк. Бирок баягы жегенде брынза кычылдап турат го, чайнаганда. Эжигей ошондой жегенде кычылдап турат, жакшы. А эжигейди болсо жазында баягы төл болгон убакта койдун сүтү коргошун деп ошо койдун сүтүнөн уютуп, анан кийин кайнатып жасашкан. А эжигейдин уюткусу жанагы жаш коозунун ашкасандагы эме жумур деп коет да. Эми силерчи ашкасан деп түшүнөсүңөр да. Ошо жумурдун ичиндеги ууз, өзүнүн уузу менен ошону менен тиги имерип баягы жылытып турупчу, казанга ошентип имерип анан кийин салып уютуп, анан уюгандан кийин отту акырын тап менен жагып, анан бышырган. Ал бышкандан кийин казанда ушундай бир уюган бир соонун эжигей болгон да, анан ошону жешкен. Бул азыр эми билбейм, алыскы айылдарда эле колдонуп жасагандар бар чыгар, балким. Биз эми баарын жок деп атканга болбойт. Бирок мен кийин ошо жаш кезимде бир жегем, бала кезимде жеген боюнча мен деле келин болгондон баштап ошо кемпир болгонго чейин эжигей жей элекмин да. Себеби жасаган киши жок. Өзү шаарда болсо каяктан эжигей жейбиз. Андан кийин кымызды да сакташкан. Жапма челек деп койгон да. Анан айтышат да, кымыз жайында болсо, анан кийин кышында кымыз жок, анан кандай болгон дейт. Ошондо ата энелерибиз жапма челек жасашыптыр. Жапма челек деп жанагыреки териден тиреки чанач же болбосо саба деп атпайбызбы? Ошол сабага же болбосо жанагы көнөчөктөрдү жасап атпайбы териденчи? Ошондой эле мындай көнөчөккө окшогон челек жасашчу экен да. Оосун кичирээк кылыпчы. Анан ошонун ичин майлап, ыштап, анан күзүндө баягы кымызды куюп туруп, анан кийин бекитип коюшчу экен да. Анан каалаган убактысында баягыны алып иче беришчү экен. Муну жанагы жапма челек деген ошол экенден аталып калыптыр. Кымызды ушинтип сакташчу экен биздин ата энелерибиз көпчүлүгүндө. Анан чучук, жана жылкынын чучугун ошону дагы муздаткычы жок эле жакшынакай кылып кургатып, чучукту жасап алып туруп, анан кургагандан кийин аны ундун арасына катышчу экен. Ундун арасына катканда баягы аба кирбей, жанагы муздаткыч сыяктуу болуп, өзү аябай жакшы сакталчу экен. Анда какшып да кетчү эмес экен, көгөрүп да кетчү эмес экен. Эми алар табын билген да, убактысын билген да, кайсы убакка чейин кургаш керек, анан кантип сакташ керек. Ошентип анан кайсы убакта болбосун чучукту тиги алып бышырып конокторго берчү экен. Мына булардын баарысы тең биздин байыркы энелерибизден келген гүл азык деп аталат. Гүл азык деп азыркылар көпчүлүгүн бирөөнө эле айтышат. Себеби жылкынын этин бышырып туруп, аябай майда туурап, анан кургатып коюп, анан баягы жоокерлер жоого аттанышат да. Ошол убактарда бир кайнак сууга сала коюп, кайнак суу болбосо биздин сууларыбыздын баары таза дар экен, жөн деле сууга салып туруп, ошол жанагы жупканы кошуп туруп анан кийин ичип алышчу экен. Эми жупка дегенде жанагы казанга кесме жаясыңар го кыздар, ошондой кесмедей кылып туруп камырды бышырып алганда, каламанычы. Анан бышырып алып туруп, мынтип кол менен майдалап туруп, анан кийин баягы баштыкка салып катып койгон, даяр болгон да аларчы. Анан ошону дагы үйдө болгон убакта, көчүп конгон убактарда тамак аш жасалчакты сүттү бышыра коюп, сүткө салып бир борко этирип туруп эле, анан кийин үстүнө сары май кошуп туруп, анан кийин ичишкен. Муну сүт жупка деп атаганда, а жанагы жоого аттангандар жанагындай эле сууга салып ичишкен. Ошол эт, жанагы жылкынын этичи, анан кийин сүт жупканы кошуп туруп, анан кийин ичкен. Бул мына гүл азык деп ошону айтат кыргыздарчы.
Кыргыздар бизде энелерибиз ар бир тамактын өзүн убактысынча да пайдаланганды билишкен. Анан гүл азык кылып да койгон. Гүл азык дегенибиз эле көпкө сакталып, ирибей, чирибей даамы менен турган тамакты гүл азык деп аталат да. Гүл азык деп бир эле тамакты айтканга болбойт. Сүт жупканы айтса болот, жанагынтип эттен жасаганды айтса болот, жанагынтип куруттан жасаганды айтса болот, жанагынтип жапма челек кылып кымызды тиги ичкенин айтса болот. Ошондой эле чучукту ушундай биздин энелерибиз ар бир тамактан гүл азык даярдап коюшкан экен. Мурунку кыргыз элинде ама көрөңгү деген бар болчу экен. Ошонун маанисин чечмелеп айтып бериңизчи. Көрөңгү деп ошол мына кымыз жасап атат да, же болбосо ошонун түбүндө сөзсүз калыш керек. Аны азыр ачыткы деп атышат, же болбосо уютку деп атышат. Көрөңгү деген сөздү колдонулбай калганы көп болду да. Тиги көрөңгөсү аз калган кымыз тигиреки мисалы үчүн ичип алганда ой челегин чемкерип казанын каңтарып ичип алган турбай көрөңгүсү жок калыптыр деп коюшчу да. Себеби анын ачыткысы жана түбүндөгү кымыз жок калганда ачыбай калат деп ошону айтышчу. Көрөңгүсү жок калыптыр деп. Ар бир нерсенин көрөңгүсү болуш керек. Мисалы үчүн аялдар супарасын жайып алып ун элегенде дагы ошонун түбүндө деген ун калыш керек да. Анан кийин камыр туруш калыш керек да. Ошол көрөңгү болот. Себеби дегенде анын унду калган унду ачыткы калыптырбы, ачыткың барбы деп сурабайт, же болбосо уюткуң барбы деп сурабайт. Ар бир нерсенин көрөңгүсү болот. Анан мындай сүйлөгөндө деле сөзүң бир чоркок болсо, же болбосо жетиксиз болсо, мунун көрөңгүсү жок экен деп коет да. Мунун дээринде көрөңгүсү жок экен деп коет. Көрөңгү деген сөздүн мааниси ушундай. Эне менде мындай суроо. Сиз жана буламык жөнүндө айтып кетпедиңизби? Азыркы жаш балдарга төрөлгөндө биздин тил менен айтканда каша беришет да. Анан эмнеге азыркы балдарга биз буламык бербейбиз? Ошонун себеби барбы? Эми себеби билбегендиктен. Мисалы үчүн азыр эненин ден соолугу начар болгон үчүн бала көпчүлүгү начар төрөлүп атпайбы? Курсактан түшкөндө эле тиги парок сердце болуп төрөлүптүр дейт. Биздин убагыбызда тиги 40тан ашып 50ге жакындаганда анан жүрөгү ооруйт экен, ушундай деген диагноз бар экен деп укчубуз. Азыр болсо курсактан түшкөндө эле анан баланын жүрөгү ооруйт экен, анан кийин тиги тешиги бар экен, анан тиндей экен, мындай экен деп атпайбы? Анан ошолор деген көтөрө албайт да, жана күчтүү тамак болот да. Ошо күчтүү тамак болуп көтөрө албаган үчүн көпчүлүгүн жанагы каша берип атышат да. Эгерде баланын ден соолугу жакшы болсо, ошо буламык деле берсе болмок, жакшынакай кылып элечи. Жанагы куруу упчуну сордуруп коет, пустушка деп айтып атпайсыңарбы? Ал деген адамды ошол эме жанагы аба кире берет да, анан кийин ал желтолой берет да, анан ичи көп оосурат дегендей, чычат дегендейчи. Ошонун ордуна энелер жана буламык жасап туруп, анан кийин марлиге ороп, анан биягын бекен байлап, жана упчудай кылып элечи, оосуна салып койсо, ошону соруп эле жакшынакай болуп маңдырап жата беришкен да. Анан курсагы тойгон, курсагы да тойгон, ыйлаган да эмес дегендейчи. Аны азыр пайдаланган келиндер жок болуп атпайбы? Келиндерди күнөөлөгөнгө болбойт, себеби кайненеси өзү билбесе, үйрөтпөсө, ал келин каяктан билет? Кыргыздын биздин улуттук тамак ашыбыз абдан бай. Аны силер баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол эле сусундуктардын 300ге жакын түрү бар экен. Сусундуктардын эле 300ге жакын түрү. Биз баягы нан азыктарын, сый тамактарды айтпай эле коелу. Ошонун арасында да бир жуурат деген бар. Ошо жууратты да билишпейт. Жуурат деп жанагы койдун ууз сүтүнөн жасап уютулган айранды жуурат дейт. Ал эми уйдукунан деле болот, жаңы жанагы ууз сүттөн жасалган коюу айранды жуурат дейт. Кийин бара сүт суйлат да, анан ал жуурат дебейт, аны жөн эле айран дейт. Апа, сиз жана унутта калган тамактар боюнча жакшы бир тамактарды жасап
көп болуп жеп деле жүрөбүз. Ошонун ичинде бизге көңүлүм түшкөнү бул сүрөт да. Азыркы учурда бул сүрсүгөн эттер жеген деле кургаткан деле апаларды көрбөй калдык кийинки күндөрү. Ошол сүрөттү салып кыштын күнүндө ууп калабыз. Баягы ата-бабаларыбыз ирип отуруп түз кеңешип дегендей болгон бир маселелерин, бир жакшы кептерин түнкү бир учурларда азыркы убакыт боюнча бир 12-1-лерде 2-лерге чейин сүйлөшүп отурган учурлар болчу экен. Ошондо деле ошол убакта түндө сүрөттү жеп алып эле жашынакай аш кылып эле кетишчү экен. Азыр тамактанууда саат 10дон кийин тамак жебеш керек деген бир ченемдүү бир көз караштарга күбө болуп жүрөбүз да. Сиздин көз карашыңыз кандай деп айтып бере аласыз? Азыркы убактагы адамдардын жеген тамагы менен ал убактагы жеген адамдардын организминде же өзгөчөлүктөрдү бөлүүгө болобу деп айткым келет. Бөлүүгө болот. Заманга жараша мурун кыргыздар деген таза абада, таза суу, таза тамак ичишкен. Ошон үчүн деген кыргыздар деген түн ичинде саат 3-тө жейби, 5-те жейби, 2-де жейби дегендей жей беришкен. Антип баланча убакыттан кийин тамакты ичпей коюш деген болгон эмес, убактысына жараша. Себеби көнүшкөн, алардын ден соолугу ошондой болгон. Азыр болсо ичкен тамагынын көбү жарымы химия болуп атса, анан кийин каяктан анан тамак сиңирилет. Ошо тамак сиңбей калган үчүн жана саат 10дон кийин тамак ичпеш керек, 6-дан кийин оор тамак ичкенге болбойт дейт. Адамдын ден соолугуна жараша айласыздан өздөрүнөн өздөрү калыпка салынып атпайбы? Айласызданчы. Себеби ичкен тамактын көпчүлүгү химия аралаш. Сүрөт жөнүндө айтасыз. Сүрөт жөнүндө болсо биздин кыргыздар мына этти сойду, анан ошонукине деген каны кичине неметкичекти туздап коюшкан, жакшынакай кылып. Анан тузун сарыктырып, алабаканга илип коюп туруп, анан кийин астынан деген тиги от жакканда жалындатып жаккан эмес, түтөтүпчү, ыштапчы. Ыштап анан кургатып, ошону жакшынакай кылып кургаган чакты баягы куртка чышырбай дегендей таза ошентип туруп анан катырып коюшкан да, кургатып коюшкан да. Анан сактап коюшу, анан ошол жегениңде эми бизден өзүң жеп эле жүрөсүң, сүрөттүн даамы деген баягы кээ бир жакшы сүрсүгөн этти чайнап атып, даже жуткуң келбей калып атпайбы? Оозуңдан даамы ушунчалык өзүңө тартат да, чайнап атып жуткуң келбей калып атат да. Ошон үчүн азыркылар болсо сүрөттү деле билишпейт, себеби жана муздаткыч деген бар. Ой, силердин тил менен айтканда свежий жеш керек деп коет, ал свежий эмес. А деген накта жанагы эмелер өлүп калган, ичиндеги тоңуп калган да, тоңуп калган, морозилкада тоңуп калган. А биздикилер болсо сүрөти дагы свежий болгон биздин. Анан ар бир мезгилге жараша ошо ар бир тамактын даамы өзүнчө да. Эми кыргыздар эмне үчүн ден соолугу чың болгон? Ошол таза абада таза тамактанып, жанагындай этти жеп, сиңирип анан чың болгон да. Азыр болсо жана суусундук деп кола ичип атасыңар, аны телевизордон деле айтып атат, ууп кен анан чайнекке куйса тиги жанагы эмесин баарын кетирип ийет экен деп айтып атпайбы? Ал ашкасанды деле жыдытып атат да, ошентипчи. Анан кантип тамак аш болот, анан кантип анан кийин көбүрөөк ичет, же болбосо сиңирет дегендейчи. Да бир нерсени айта кетсем, азыркы жана балдар тамактануусу боюнча айтпадыңызбы? Кашанын түрлөрү азыр заманга жараша кашанын түрлөрү көп. Арпа каша, будайдын жасалган, жүгөрүдүн талкан кашасы түрү бар. Ошол канчалык деңгээлде сапаттуулугу кандай экени кантип билсек болот? Себеби ошол мурунку кездеги апаларыбыз деле ошону майдалап былам катары, каша катары, ошол азыркы убакта каша деп аталып атат да, ошол убакта ботко деп айтылчу да. Жүгөрү ботко, будай ботко кылып сүткө бышырып берген. Азыркы деле заманга жараша коробкага салынып, жакшынакай кылып сатылып атпайбы? Эми ал буламык бөлөк, ботко бөлөк. Боткон үчүн
мындай сүткө бышырып ал суюгураак болот да. Буламык болсо кадимкидей казанга жанагы кичинекей мескейге болобу куурулат, ал буламыкчы кууруп жасайт анычы. Анан жанагы түрүн айтып атпайсыңбы? Мисалы үчүн сулуу тазалайт ичти, денени тазалайт. Таруу дагы тазалайт. Эме кызыл таруу, ак таруу. Жанагы кара таруу күчтүү болот. Анан ошону энелерибиз билген. Мисалы үчүн балдарына кайсыл убакта кайсыны беришти билген да. Өткөндө эле эмеге күбө болдум. Буламык жасаган жакшы ушул сармайга курулган ал деген сармайга курулганда будайды берип отургандан көрө ошол даяр турган ошондой ботколорго басым жасаган жакшы деген нерселерди угуп калдык да. Эми буламыкты эртеден кечке чейин эле бере берген эмес. Жана мен айтпадымбы, ошол эле талканды деген сүткө кичине себелеп кайнатып берген болчу да. Ошол мына жөн эле мындай себелеп туруп сүткө кайнатып берген. Кааласа коюу болуп ботко кылып берген, кааласа суюк кылып берген. Табитине жараша берген да баланычы. Санаңыздарбы, жогоруда айтылып кетти, бизде суусундуктардын 300-гө жакын түрү бар депчи. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошо суусундуктардын кандай түрлөрү бар, алар кандай жасалат деп айтып бере аласызбы? Эми мен билишимче өзүм баягы ичип жеп көргөнүмдү айтып берейин. Жарма бар. Анан кийин жарманын да түрү бар. Ар бир баягы өрөөн деп коеюн. Азырча район дейсиңерби, о. Өрөөн өзүнчө жасаган, бирөө ачытып жасаган жарманы, бирөө ачытпай жасаган, бирөө ачытып туруп эле куюп бышырып туруп куюп коюп анан кийин катыктап жасайт да суусундук. Бир жагы болсо нарым менен көлдүктөр көпчүлүгүн ачытып жасашат жарманычы. Анан суусундуктун түрлөрүн жанагы айран, кымыз, булардын баары суусундукка кирет, мисалы үчүнчү. Ал ошол эле сүзмөнү дагы эсип, чалап кылып ичет да. Бу дагы суусундукка кирет. Биз ичип чоңойгон суусундуктар ошол. Анан мына азыркы убакта мисалы үчүн агар чыгып атат, актан чыгып атат. Азыр дагы көп суусундуктар, уруттук суусундуктар чыгып атат. Биздин азаматтарыбыз жакшы ушу дандан чыгарып атышат, тамырдан чыгарып атышат дегендей суусундуктар азыр жакшы. Жанагы мен айтат элем, кола поланы ичкичекте ошол суусундуктарды алып ичсеңер ден соолугуңарга жакшы болуп, өзүңөрдүн баягы ич агардыңар тазаланат эле депчи. Ошол суусундуктун түрлөп жасашкандай, мисалы үчүнчү, жанагы эле дан азыктарынан айтканда жармаларды арпадан жасаган, буудайдан жасаган дегендей, жүгөрүдөн жасаган, бозо жасаган ошол эле дан азыктарынан. Анан бозону дагы жанагы жапма челек деп коет, аны дагы жана киришме деп үстүнө сары майдан кошуп, анан кийин аны дагы бир канча күнү сактап туруп ичишкен. Бул аябай күчтүү суусундук болгон да. Мындайча айтканда шарап болуп калган алчы. Анан кийин андан кийинкиси болсо жана куруттан дагы суусундук жасашкан да. Эзип түрлүү тереге жана айтпадымбы, кайнатып койгон курут деген сууга бат эрийт депчи. Ошону дагы суусундук кылып ичишкен. Биздин убактагы суусундуктар ушулар да. Эми азыр биздин жашоодо ооруган адамдар көп кездешет да. Мисалы үчүн жүрөк ооруйт же давление болуп көтөрүлөт. Илгери андай адамдар көп деле кездешчү эмес да. Бунун себеби эмне деп ойлойсуз? Ошо тамак аштанбы? Бул сөзсүз түрдө эле тамак аштан болот. Жанагы ичкенде тамак, кыргыздар деген 5 бармакты түнчүндө жеп жатып алган, анан кийин эчтеке болгон эмес, сиңирип кеткен деп атпайбызбы? Ошонун аркасында чай ичишкен. Курма чай депчи. Ал курма чайды жана ундан кууруп туруп, анан кийин унду куурганда аны сары майга куурган эмес, жана тоң майчы, малдын ак майы деп коет эмеспи? Ошол майга кууруп туруп курма чай жасашкан. Анан чайды болсо зверевой деп коет азыркыча айтканда силерде.
чай чөп дейбиз бизчечи, көкөмерен деп коет, чабрец деп айтып атпайсыңарбы? Ошол чөптөрдү деген жыйнап алып, анан кургатып алышып, ошол экине чай катары кайнатып туруп, анан ошону кошумчалап ичкен. Ошол дары болгон. Ошол эки сиңирген, жанагы күчтүү тамактарды сиңирген. Ошол бул азыр курма чайды жасаган эч ким жок. Эми баягы шаарда жок, айылдарда бар, мен билишимче. Ошол эки тамакты сиңирген болчу да. Анан жанагындай таза тамак ичкен, негизинен эле кыргыздарчы. Өз колдору менен жасап таза тамак ичкен. Өткөндө бир телевизордон көргөзүп атат эле, анан жана жумуртканы деле жасап коет турбай, капуста жасаганды көргөзүп атат, химия кылып элечи, тиги сууга аралаштырып атып элечи. Анан аны көрүп отуруп анан кийин ойлойсуң да, анан ушул ашкасанга барса, анан ал денеге тараса, анан анын адамдын денеси кандай болот? Силерче айтканда мындай каучук болуп калат го, булпулдап элечи, Анан ошон үчүн деген жанагы оору көп, ден соолук начар, жаш дебей, кары дебейчи, сөзсүз түрдө ичкен тамактан болот ден соолукка. Жогоруда айтылып кетти, сиз айттыңыз курма чай жөнүндөчү. Менин угушумча илгери адамдар сууктап ооруп калганда, бизче азыркы айтканда грипп деп айтып коюшат го. Ошентип ооруганда курма чай беришкен деп уккан болушум керек, эгер адашпасам. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, адамдар илгери ошентип сууктап ооруганда эмне кылып, кандай тамак иччү эле? Адам сууктап ооруган убакта сөзсүз түрдө курма чай берчи да, анан кийин жанагы көжөнү берчи. Көжөнү күчтүүлөп берчи. Эттин сорпосуна бышырыпчы, анан кийин курма чайды дагы таптап берчү. Алар дагы тамыр кармап туруп билген, ысыкпы, суукпу, ошол эки оорусуна жарашачы. Эгерде ысык болсо башкача берчү, суюк кылып, жанагы чөбүн көбүрөөк кылып дегендей. А эгерде чын эле сууктап кеткен болсо, анда күчтүүлөп берчү да. Ал убакта баягы эт ашты токтото туруп, анан кээде 3 күнү суу ич, 5 күнү суу ич деп тамырчылар аябай көп катуу ооруп калган убакта, жана азыркыча мурунку эме туберкулез деп атпайбы, кургак учук деп койчу да, ошол кургак учукту дагы 40 күнү суу ичирип туруп эле айыктырып алышкан, тамырын кармап турупчу. Ошо таптап тамырын кармап туруп, анан баягы 40 күнү суу ичкенден кийин адегенде ошол жанагы дарыдан жасалган чай беришкен, көжө берген, дароо эле тигиреки эт ашка аралашкан эмес. Ошентип ал кишинин ден соолугун өйдөлөтүп, баягы силерче айтканда жана иммунитетин көтөрүп алып туруп, анан ашка аралаштырган да. Жанагы жөн эле мындай бир ысылы суук деп коет эмеспи? Жөн эле бир суук тийип калып, тигинтип калыпчы. Анда ысылаган, анда сорпо берген кадимкидей. Сорпо беришкен. Окуй сууктап калыптыр, анан ошон үчүн ооруп калыптыр деп сорпо берген. Тамырын кармап, ошо дартына жараша тамак берген да. Дайым эле баарын эле курма чай бере берген эмес, же болбосо көжө бере берген эмес. Ошо оорунун илгери бир эле эки эле эме болчу экен, тиги дарттын аныктамасы болчу экен, ысыктап калыптыр, анан сууктап калыптыр дегенчи. Анан ысыктаса сууктап, сууктаса ысыктап эле ошо тамак менен айыктырып алышкан да. Анан ырым-жырымдар болгон. Мисалы үчүн сескенип калыптыр деп учуктаган, сескенткен. Анан ошол ырым-жырымдар менен, анан жанагындай тамак менен эле. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, эгерде унутта калган улуттук тамактарды билгиңиз келсе, даамын таткыңыз келсе, Ысык көлдүн тегерегиндеги Чырпык айылына, жайкы Кыргыз айылы этно борборго келсеңиз, ошол жактан даамын билесиз. Унутта калган улуттук тамактарды ошол жерден көрөсүз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.